Биздин экинчи сабагыбыз сүрөт сабагы. Сабактын темасы жаз келди, келгин канаттуулар учуп келишти. Сабактын максаты балдар, силер жаз мезгили жана келгин канаттуулар жөнүндөгү билимдериңерди бекемдейсиңер. Канаттуулардын сүрөтүн тартууда тулку боюн туура тартууга жана көлөмүн туура алууга үйрөнөсүңөр. Канаттууларга аяр мамиле кылууга тарбияланасыңар. Балдар, азыр кайсы мезгил? Ооба, жаз мезгили. Жаз мезгилинде 3 ай бар. Март, апрель, май айы. Азыр апрель айы. Балдар, жаз мезгили келгенден баштап адамдар айлана чөйрөлөрдү тазалап, көчөттөрдү отургузуп баштайт. Бак-дарактарды актайт. Бак-дарактар гүл ачып, айлана жашыл түскө өзгөрөт. Жаз мезгили келгенде келгин канаттуулар дагы учуп келе баштайт. Адамдар келгин канаттуулар үчүн жыгачтан уя жасап, аларды дарактарга илип коюшат. Канаттуулар ал уяда жашап, балапандарын өстүрүп учурат. Балдар, канаттууларга аяр мамиле жасайбыз. Аларды таш менен урганга болбойт. Келгиле балдар, анда жаз келди, келгин канаттуулар учуп келишти деген темада сүрөт тартууну баштайбыз. Анын үчүн бизге түстүү боектор жана ак кагаз керек болот. Келгиле балдар, колдорубузду эс алдырып алалы. Балдар, көнүгүү силерге жактыбы? Аябай кубанычтамын. Балдар, мен силердин сүрөттөрүңөрдү күтүп калам. Саламатта калгыла.